Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер. Мына жоопту болгондой айтайлычы. Биз сиздерди ошого чыныгы бүгүнкү кырдаалды угайлы, кандай эмне себеп болуп атат, ошонго чакырдык да. Бул жерге келип жомокту айтсын, жээптеп алдап, сооротуп кетсин дегенибиз жок. Мына урматтуу министр, сиз Дастан Далабаевичке жооп берип атып айттыңыз. Мына биз керек болсо ОЗУП маалында график түзгөнбүз. Кайсыз жерлерде өчөт деп кагазыңызды көрсөттүңүз. А тиги кишиңиз айтып атат азыр. Бизде андай планда жок болчу, биз ошон үчүн мурда өчүрбөй деп айтканбыз. Кече чукул келишим менен биз түздүк деп. Буктуңуз да жобуну. Тура? Кимиңер алдап атасыңар? Азыр мынакей Газпромдун жообундан угуп атабыз. Элден келип атат бизге уже сообщениялар. Эмне корозкантты өзүңөргө салып койсо, шору отурасыңар, чындыкты айтпайбы алар деп. Чындыкты айтыңыздар, болгондой айтайлы, кандай кемчиликтер болуп атат, кантсек чыгабыз бул жерден, ушул кырдаалдан. Эмне себептер болду деп. Мына азыр сиз башка жоопту айтып атасыз, сиздиге баш ийген адам сиздин сөзүңүздү жалганга чыгарып, азыр башка жоопту мына бизге баарыбызга айтып жатат. Ошондуктан мындай баарыңыздардан суранып кетем, урматтуу бүгүнкү чакырылган министрликтин өкүлчүлүктөрү, болгон чындыкты айтайлы. Сиздер бул жерде жашырган менен bir күн bir жеринен чындык тешип чыгат. Рахмат.